Талаш шаарында базардын тегерегин ретке келтирүү. Базардын тегерегинде бүт такси болуп кетти, ачык айтканда. Бүт мына базардын оозунан баштасаңыздар, оозу бакая такировка менен башталат. Ошо менен мына полный иштөө бардыгыңыздар базарга келген тургундарга тоскоолдук жаратып, машинасын койгонго место жок. Базардын айланасындагы таксилер иретке келтирилет. Талаш шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 23 майындагы номер 133 жарлыгын ишке ашыруу максатында Талаш шаардык ички иштер бөлүмү менен биргеликте борбордук базардын айланасында башаламандык жараткан транспорт каражаттарын иретке келтирүү үчүн рейдтик иш-чара уюштурушту. Президенттин жарлыгынын негизинде Талаш шаар мэриясынын алдында буйрук чыгып, комиссия түзүлгөн. Ошо комиссияны бүгүн көрдүңүздөр, ошо комиссиянын алкагында иш жүргүзүп атабыз. Талаш шаар ошо базардын тегерегиндеги болгон таксилердин бардыгын жылдырып, вокзалга киргизүү жана ошондой эле лаяктуу жерлерди аныктап берип, ошо жерге жылдыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Рейдтик иш-чаранын алкагында борбордук базардын тегерегинде башаламандык жаратып жаткан таксистерге транспорттук каттамдарды автобекеттерде жүргүзүү керектиги айтылды. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуарларды тосуп, өз билемдик менен соода жүргүзүп жаткан сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тротуарлар иретке келтирилди. Аталган иштер заманбап жана натыйжалуу транспорттук инфраструктураны түзүү, транспорттук системасын туруктуулугун жогорулатуу максатында уюштурулууда. Алда бул багытта иштер улантылат. Бүгүнкү иш-чарабыз Талаш шаардык мэриянын кызматкерлери менен биргеликте иш-чара жүргүзүп атабыз. Азыркы убакта биздин ушу Талаш шаарынын борборунда жайгашкан базарыбыз бар. Ушу базардын тегереги башаламан такси кызматкерлери көп. Ар бир райондун, ар бир айылдын таксилери келип, ушу ар кайсы буруштарына ээлеп алган. Ошолор боюнча азыркы убакта ушу мэрия кызматкерлери менен биргеликте сыртка чыгаруу иш-чарасын жүргүзүп жатабыз. Ушу базардын тегерегин башаламандыктан, башаламан транспорт каражаттарынын санын азайтуу максатында. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Талаш шаарына келген коноктор борбордук базардын айланасында унаа токтотуу үчүн бош орундук таппай, бир топ түйшөлүүдө.